Мыйзам чыгаруу тармагына жаштардын келиши башкаруунун таза жана жаңы идеяларга бай болоруна жол ачат. 10 жылдап саясатта жүргөн эски аткаминерлерге караганда алардын ою адал жана мамлекетти алдыга карай өнүктүрүүгө аракети зор. Алдыңкы тизмедеги дээрлик жаштардан куралган Замандаш партиясынын дилгир талапкери Жеңиш Молдакматов. Кесүү боюнча мамлекеттик башкаруу боюнча адис азыркы аткаминерлердин санын кыскартып, андан үнөмдөлгөн каражатты пайдалуу жактарга сарамжалдуу пайдалануунун программасын иштеп чыккан. Эң биринчи Замандаштын көздөгөн багыты ушу шайлоодо Кудайым буйруп элдин ишеничи менен добушун алып келе турган болсок, эң чоң бул кадрлык өзгөрүүлөр болот. Себеп биздин багыт башкаруу, мамлекет башкаруу системасын өзгөртөбүз деп турабыз. Замандаш партиясынын курамы башка партиялардан өзгөчөлөнүп, бийлик бутактарында иштебеген, паракорчулукка малынбаган ак ниет жаштардан куралган. Алар буга чейин өлкөдөгү орчундуу көйгөйлөргө өз оюн эркин айтып, келечекке койгон максаты так замандаштар. Канча жылдан бери чечилбей келаткан кен байлыктар тууралуу чыр-чатактарда улуттук кызыкчылыгын ойлогон, элдин пайдасына кам көргөн чечимдерди ачык айтып акцияларга катышкан. Бул министрликтин деңгээлинде компания менен жашыруун түрдө сүйлөшүүлөр болуп, ошонун негизинде лицензия берилип кеткен. Улуттук баалуулуктарды эске алып, салттуу үй-бүлөнү сактап калууда да партия мүчөлөрүнүн аракети зор. Буга чейин батыштын айрым тескери көрүнүштөрү Кыргызстанда да баш багып, калк арасында ага азгырылган жаштар пайда боло баштаганда, туура жолго багыт берип, өз оюн айтып чыккан жаштар да Замандаштын өкүлдөрү болгон. Бирок мындай ачуу чындыктар дайыма эле бийлик өөлдөрүнө жага берген эмес. Кээде ак сөз үчүн күч органдарынан таяк жеп, ур токмокко алынган мезгилдер да болгон. Урматтуу журналисттер, мына акыйкат ушундай. Партия 2007 жылдан бери жакшы турмуш издеп, сыртта жүргөн боордошторду колдоп, алардын арыз муңун угуп, көйгөйүн чечип келген. Өлкөдө экономика солгундап, ар бир үчүнчү жаран үй бүлөсүн сырттан келген каражат менен сактап калган учурда, алардын чет мамлекеттеги жумушка орношуусу, маңдай тери менен тапкан маянасын алуудагы укуктары, убактылуу турак жай, документ иштерин тактоодо партиянын эмгеги эбегейсиз. Эң биринчилерден болуп, мамлекет алы жок мигранттарга жардам бере албай турган кезде Замандаш партиясы ушу биздин сырттагы атууларга жардам берип келген. Бул ошо социалдык жактан колдоп, жумуш издөө жагынан колдоп, ошо башка мамлекеттерде жүргөн биздин жарандарга жумушунда жеңилдиктерди карап берүү боюнча жана ал жерде жабыркаган жарандарды кайра мамлекетине кайтарып келүү боюнча абдан чоң жардамдарды берип келди. Замандаш партиясынын негизги максаты саламаттыкты сактоо жана билим берүү системасын реформалоо, улуттун сапаттуу интеллектуалдык күч-кубатын түзүү, атаандаштыкка туруштук бере ала турган экономикалык абалды жаратуу жана жарандарды социалдык жактан колдоо. Аны менен катар сыртта жүргөн боордоштор өз өлкөсүндө шарт түзүү. Өткөндөн мыкты тажрыйбасын тандап, азыркынын керектүүсүн ылгап алып, келечекке ишенимдүү караган жаштардын тобу бул Замандаш партиясы.